Мага турмушка чыгууга макулсуңбу? Макулмун. Жакында той окшойт байке. Ооба, буюрса. Жан, мен көмөктү алдым. Бактылуу болгула. Сюрприз! Бирок жалгыз келесиң. Эгерде сиренанын үнүн уксам, ал ошол замат өлөт. Подозревается за убийство двух сотрудников милиции. По данной ориентировке ведет план перехват. Колуңан келгенде кылып алчы. Бул тасма 18+ деп коебуз го. Ошо такыр тура албай жатып калдым. Арынч менен тааныйбы же агай менен тааныйбы? Биринчи жолу жасалып турду да мындай чоң аквариум. Бул нерсе кыйын нерсе экен да. Кинонун аягында аквариум башында 4 бурчтук болсо аягында мындай болуп калды. Жумуртка сыяктуу болуп калды. Окуяны айтып бер десем, айтып берсе окшош да. Биздикине окшош кино неме экен? Сценарий экен. Кайсы кино экен? Жазган сценарийда душа жок да. Ошондо жалпы 102 тасмасына канча каражат кетти? Мунусунда уже ойлоп көрсөм башка выход жок да. Негизи мен башынан эле ошо терс кармандарды ойногум келет. Ал күнү съемка отмен алып калды. Расход болду. Биз бассейнге төрүп алганбыз, немелер жасап алганбыз, актерлорду чакырып алганбыз. Башкалар менен сүйүн ойнойт, кучакташат. Анан кичине жүрөгүң зырт-зырт деп кетет. Ким каалаган учурда чыкса боло берет да. Анан негедир үчөөбүздөн ошол датага туура келиптирбиз да. Ушундай душка чыгып аткан жерлер, санына чейин көрсөтөбүз деген жерлер. Ал нерсени мен сразу эле каршы болгом. Көптөн бери мындай кылайын деп атам, болбой атат. Аны эфирден сырткары айтып берем. Жок, мен принципиально андай эмеге такыр тартылбайм. Канчалык гонорарым укмуш болуп, анан кийин роль да жакшы болуп, бирок Улук меники эмес экен да. Мүмкүн режиссер да меники эместир, мүмкүн кийинчерээк түшүнүп турмун ал нерсеничи. Салам достор, сиздер менен кайрадан Этно подкаст. Бүгүн дагы өзгөчө кызыктуу бир маек болот. Бүгүнкү маек Кыргызстан учурундагы бир жакшы бир теманы козгогон. Алдыда 102 тасмасы жөнүндө сөз кылабыз. Бүгүн ошо тасма режиссеру Сапарбай өзү келген, жана ошондой эле башкы каарманы Бактияр мырза, кош келиңиздер. Кандайсыңар, жакшыбы? Денсаулыктар жакшыбы? Буюрса, Шүгүр. жаздан өтүп жайгагандан тартабыз. Ооба, буюрса. Тасма тартылып бүттү. Бүттүк. Монтаж бүттү. Прокатты күтүп атабыз, буюрса. Жакшы. Сиздин да быйыл жакшы башталды. Эки кино уже тартылдыңызбы? ооба, 2 кино тартым буюрса. Эң сон. Так, бүгүн анда 102 менен сөздү баштайлы, анан аягы биздики каяка кетет. Аны билбейбиз, көрө жатабыз дегенде. Сапарбеке, айтыңыз, тема неден башталды, неден улам тартылып калды? 102нин келишиби? Өзү 102 Аячы деген кино бар эле го. Ошого чейин жазылган сценарий. Ошол 102нин сценарийин жазып отуруп, анан Аячыга идея келип кетип, 102 калып кетип, мына Аячыны жазып тартканбыз. Бул былтыр окуя. Анан быйыл кайра ойлонуп ошол 102ни жазып тарттык. Негизи ал идея неден улам келип калды сизге? Ошондой бир учурга кабылдыңызбы, бирөөнөн уктуңузбу? Жок, бир кино бар. Тревожный вызов деген. Вот ошол кинодон көрүп, мындай ушундай бир фильм тартса болот экен деген ой келген. Ошодон алган. Ошол тасмага окшоп кетеби? Окшош. Жакшы. Бактияр байке, сиздин бул ушул тасмадагы ролуңуз туурасында. Сиз кимди ойнойсуз? Каарманыңыз кандай? Каарманым ошо 102де иштеген кызматкер. Анан кийин ошо негизи ушул жанр триллер, ошол триллердин үстүндө сөз кылган бир аз эмерек да, мындай. Кандай десем, көп теманы ача албай эле, аягын айта албай эле. Бирдекени айтып койсо экинчиси ачылып калат деп эле мындай кыла беребиз да. Бирок ошентсе деле бир эки ооз айтып көрүңүз, тасма эмнеден улам башталат, каякты көздөй алып барат?
кинодо Арман, Арман деген баш каарман, ал жүзеки кызматкери болуп иштейт. Анын мына үйлөнөм деп турган жакшы көргөн кызын бир жаман адам уурдап кетет. Анан ошол канчалык тоскоол болбосун, канчалык кыйынчылык болбосун, ошол жүзекиде иштеген Арман ошол сүйүктүсүн куткарып алабы, албайбы? Бул уже суроо. Бул жагы суроо. Анан ошол эле жаман адам эмне үчүн ал кыз уурдап кетти, ал да өзүнчө бир история. Ошол жөнүндө да кыскача. Анан азыр айта турган болсом, кинону жанагы не деп коебуз? Сырын деп коебуз. Спойлербы? Ошосын ачып коебуз да. Жакшы. Мен мындай сырттан угуп калып, анан өткөндө эмесин синопсисин карап көрүп, сиз айткан менен дагы бул кино Аячыга бир аз окшошуп кетпейби? Окшош. Ошол жүзек Аячыга чейин, то есть бул жүзектин жазып аткан Аячы идея келип атпайбы? Окшош да. Эми окшош жактары бар. Мисалы Аячыда жанагы кинону көргөндө же трейлер көргөндө айтышат го баягы. Герой өзүнүн кызын зордо алып качып баратат депчи. Анан кино көргөндө башкача болуп калат. Бул жерде деле ошол буда да ошо кыз алып качат да. Бирок максаты башка, экөөнүн эки башка жол менен айта турган ою башка. Кыздын негизи психикасы ордунда эле, Бар жакшы. Кыз эч кандай бул жерде зорлук зомбулук деле жокко же барбы? Эми Аячыда эмес да. Бир аз башкачараак. Сиздин өзүңүздүн ролуңуз, мисалы Аячы менен жүзекидеги ролдоруңуз канчалык деңгээлде жакын, канчалык деңгээлде айырмачылыгы бар? Аябай деле жакын эмес. Негизи башында эле Сапар байке менен сүйлөшкөндө ошо Аячыда образга окшош болбосо деп айткан. Ошо сценарийди окуганда аябай деле окшоштукту көргөн жокмун образ боюнчачы. Кичине ошо нервтенип эметкен жерлери бар, но психологически кичине оорураак роль да. Ый бар, нерв бар, ошондой. Образга айырмаланып сиз эмнелерди коштуңуз, эмнелерди изилдендиңиз, кандай жаңы билбейм, балким жаңы нерселерди коштуңуз? Билбейм, мен режиссердун задачасы менен иштедим. Режиссер мындай кыл десе ошондой кылып эле. Өзүңүзчө образды карап эме алган эмеспи? Эми образды сценарийди окуганда приблизительно мондай экен деп түшүндүм. Мындай ойносом болот экен, бул жерден ашырбаш керек, бул жерден такыр түшүрбөш керек деген нерселерди. Анан кийин площадкага келгенде режиссердун да өзүнчө задачалары болду. Ошолорду аралаштырып чыгарганга аракет кылдым. Эми билбейм кандай болот, бирок аракет кылдым да. Сон. Неге жүзеки темасы? Бул теманы эмнеден улам көтөрдүңүз? Деги эле тасма менен эмне айткыңыз келди эле? Ошол жана кинодон келген бул идея. Анан окуя кызыктуу болду десең, э? Ошол жердеги окуя. Анан бул кинодо өзү жана нерсени айтылат да. Сүйгөн адам үчүн адам неге гана бара алат? Эмне кыла алат? Мисалы бизде немеде слоган бар. Сүйүү законго баш, мыйзамга баш ийбейт дегенчи. Мисалы ошол эле билеңиз кайра жана ачылып калат да. Сиз ойлойсуз азыр ачылып калат депчи. Бирок бизге көрөрмандарга ал чытырман токой. Азыр мисалы биздин эмебиз билинбегенден кийин. Ошол үчүн анча мынча акыры мындай капталдап мындай айтканда, башы кармандагы ошол эле жаман кармандагы өзүнүн сүйүүсү үчүн күрөшөт да. Кино ошол жөнүндө. Мисалы жанагы терс карман кинодо 2-3 адамды өлтүрөт. Себеби тоскоолдуктар жаралат, өлтүрүүгө туура келет. Ошонун баардыгы сүйгөн адам үчүн. Ошол туурабы? Эми ал ар бир адамдын ошол нерсе туура дейсизби, туура эмес деген посыл берилет. Эми ар бир адам өзүнүн көз карашына жараша кабыл алат да. Туура эмес. Кинону көрөт, кылса болот экен, жок, кылса болбойт экен. Биз мындай кылгыла, бул туура эмес деп. Жакшы. Сынга коебуз деп, эмне коет, выбор коебуз.
Бактияр байке, сиз буга чейинки эң мындай атыңыз элге аябай тарап кеткен Агай сериалынан кийин болду. Көбүнчө жаштар Агайдын образын жаратып, мындай өтө боорукер, жакшы бир Агайдын бир образын жараттыңыз эле. Анын аркасынан аячы чыгып, ал жактагы каарманыңыздын Арсен болчу, Арсендин образын жаратып, ал жактан дагы Арнист. Арнист болчу. Эми бул жактан Арман болду. Эми ошол азыр учурда сизди көбүнчө кайсыл менен тааныйт? Арнист менен тааныйбы же Агай менен тааныйбы? Аралаш. Көбүнчө. Көбүнесе. Көбүнчө кичинекей балдар Агай дешет. Биздин поколениядагы эмелер Арнист деп тааныйт. Кыздар Арнист дейт. Кыздар Арнист деп тааныйт. Бул тасмадан кийин ошол эки образдын үстүн басып өтөм деп ойлойсузбу? Айта албайм аны айта албайм. Анткени кандай болуп калат билбейбиз да. Мен деле аячыда ойноп атканда ушунчалык жакшы болуп кетет, Агайды басат деп мындай ойлогон эмесмин да. Жакшы болуп кетти буюрса. Бул Армандын образы кандай болот, баса алабы же көрүнбөй калабы, аны Кудай билет. Арман деген аты образга байланыштуу? Ооба. Байланыштуу. Ал Арман деген ат менен да бир нерсе бергендирсиз белки? Жок, Армандай. Адамчыда Арман бар го, ошол эле. Ошол Армандуу дегендей. Армандуу дейм э. Бирок өзүң эле сценарий жазып жүрөсүң, билесиң. Ошо кинодо ат коюш кыйын го. Атка келгенде эле туруп каласың, ойлонуп, кандай эле деп. Анан ошол персонаждын характерине, мүнөзүнө жараша анан ат коюнга аракет кылабыз да. Ошону айтам. Ат менен да балким кээ бирде мына говорящий аттар коюп коет го. Ат таппай калганда ошондой характерине жараша издеп калабыз. Жакшы. Сценарий канча убакыт жаздыңыз, канча убакыт тарттыңыз? Сценарийди ошол былтыр ошо аячыга чейин жазгам жарымын. Анан токтотуп коюп кийин кайра уладык. 2-3 ай кетти окшойт кийинки жазганда. Анан кинону 17 февралда баштаган экенбиз. Анан кече качан тартып келдик, акыркы жолу жалаватка. 1 жума болуп калды. Акыркы кадрын 1 жума мурда тартып бүттүк. Себеп дегенде 1-2 эпизоддор бар эле. Анан Бактияр башка кинодо тартылып бошобой калды. Биздин героинябыз алдагы башка бир сериалга кетип калып, ортодо токтоп калып, анан актрисабыз ошо Жалал-Абадта башка бир сериалда жүрөт. Ошол жака Бактияр экөөбүз барып, экөөнү жолтуруп тартып келдик. Менин оюмча бир съемка учуруңар бир айга жакын болуп кетти окшойт, э? Съемка 28 күн болуптур. Негизи буга чейин бат эле бүтүрчү элеңиз, бул менин оюмча эң көп съемка болду окшойт. Ооба, биз менин жашоомдо өтө чоң оор проект болду. Негедир билбейм, өтө оор болду. Эмоционалдуу же мындай прям ошонусу дагы, ошо процесс өзү дагы, мына Бактияр да айтат, жаман кыйналдым депчи. Эмнеге? Эмне болду? Билбейм, негизи Сапарбайга айткандай мага да кыйын проект болду негизи. Негизи общий эле да, эми бир гана актерский эмес, эми актерскийин айта албайм. Общий негизи проект кыйын болду да негизи. Мындай буга чейин жеңил эле бат-бат бүтүп кетчү нерселер, мындай тоскоолдук болду. Ошол эле учурда мисалы кинонун аягында аквариум да съемка бар болчу. Неме бийиктиги 2 метр, анан бул жагы 1,5 метр болгон. Жасайбыз деп жасадык. Өзүнүн художниктер жасады. Ошоду? Суу турба койду. Ошол күнү съемка атпен болуп калды. Анан кайра жасап 4 жолу жасап көрдүк, 4 жолу. Суу кызык, суу токтобой койду. Анан ортодо бака кетти башка съемкага. Биз ортодо башка съемкага кеттик. Анан атайын специалисттер жасады кийинчи кайра башынан. Ошондо турду. Азыр барбы ошол аквариум? Жок, кинонун аягында аквариум башында 4 бурчтук болсо аягында мындай болуп калды. Жумуртка сыяктуу болуп калды. Тиги суунун немеси күчтүү болот экен да. Давлениясычы. Кадимгидей качан жарылып кетет чын Кудайдан тилеп алып зорго тартып бүттүк да. Немелер аквариум жасагандардын өздөрүнүн группасы бар экен, өздөрүнүн бир кругу. Ошолор айтат, Кыргызстанда мындай аквариум болгон эмес дейт да. Биринчи жолу жасалыптыр да мындай чоң аквариум. Бул нерсе кыйын нерсе экен да. Ошолор бирок алар коркуп жасабай койду. Себеп дегенде ичинде адам болот.
биз моюнубузга албайбыз бирөөнүн өмүрүн тагдырын деп көп отказылып койду. Ал аквариумда сиз адамды суунун ичине кирип аткан моментин типа тарттыңыз Ушундай да. учурлар болот да кинодочу. Аны деген бизде жанагы бассейнге же башка жака мына тартып койчу деп анда. Жок, аквариум көрүнүш керек да. Аквариум Прям аквариум көрүш керекпи? Ушундай жер бар да. Ошол жерлер мисалы ошондой учурлар болуп эле кино өтө оор болду да. Бирок аягында жакшы болду. Көгөрүп кайра Бир кадр үчүн, бир кадр үчүн ошончо мээнет кылып эмгек кылып. Өтө кызык. Трейлер качан чыгат? Трейлер буюрса бүгүн монтаж бүтөт деп сөз берди. Кинонун полныйбы же трейлердики? Трейлер. Жок, кино бүткөн. Ошондон трейлер чыгарып. Трейлер бүгүн буюрса даяр болот. Жакшы. Бактияр байке, сиздин образ туурасында бир аз кеп кыла кетели. Сиздин каарман Арман, сиздин оюңузча Армандын сүйүүсү бул куткарууга алып келеби же тескерисинче ошо куткарам деп атып көп нерсени кыйратып алабы? Куткарууга алып келет го дейм. Демек сүйүү бул кинодо куткаруучу, кыйратуучу эмес. Жок. Демек сиз бул тасмада башка кандай десем, оң каарман. Ооба. Бунда оң каарман. Мисалы аячада көбү башында терс каарман көп нерсени кыйратып антип мынтип аткан, эң аянда негедир оң каарман болуп кетти го кайрачы. Мында башынан эле оң каарман да. Актер состав боюнча кимдер тартылды, кандай тандоолор эмне болду, ошолорду айтсаңыз. Актерлордон баш каарманда Бактияр. Андан кийин героинабыз Мырзайым. Жаңы чыгып баратат. Акыркы күндөр көптөгөн кинолор тартылып баштады. Бирок биринчи киносу го дейм, героиня болуп. Буга чейин эпизоддордо жүрөт. Баш каарман, Анан Абылай. Терс каарман. Терс каарман. Анан неме? Абылай жүз эле терс каарман. Да, Димухамед. Анан дагы көп эпизоддогулар. Жакшы. Бул негизи окуянын бүгүнкү күндө бир чындыкка тиешеси бар экен. Же таза ойдон чыгарылганбы? Чындыкка жок го дейм. Мүмкүн окшоштор болушу мүмкүн, бирок мен уккан жокмун. Бирок эми ушул сыяктуу окуялар көп эле го дейм. Өткөндө силердин ошо командаңардан угуп калдым да, милиция кызматкерлеринен маек алып, именно ошол тема туурасында, жүзек тема туурасында, ошого байланышкан, ошого жакын окуялар көп болот деген сыяктуу бир окуялар. Ушундай окуялар болот, бирок эми биздикиндей окшоштук мүмкүн барбы жок билбейм. Даже бул проект интервью бериш да бир аз оор болуп атат, негедир билбейм. Бүгүнкү учурундагы азыркы учурда мисалы милиция кызматкерлери боюнча сиздин көз карашыңыз кандай негизи? Кандай кемчиликтери, кандай артыктыктары бар? Ошол туурасында сөз кылбайлыбы? Анткени мындай деген учур бар го, мисалы көп эле өлкөдө өзүнүн милиция кызматкерлерин сыйлашат аябай. Коркушат, сыйлашат, закон иштейт, мисалы көп учурдачы. Эми анткени бул милиция бул закон да. Бирок көп учурда бизде ошо милиция кызматкерлерин сыйлабаган учур көп кездешет. Тепки көргөзүшөт, кайра бир коркутушат, жана башка ушундай нерселер бар да. Анан ошо сиздин көз карашыңыз кандай? Бул кино менен ошол стереотипти жок кылабызбы же тескерисинче ошону айыбын ачабызбы, эмне кылабыз деген? Теги биздин кинодо андай милиция кызматкерин жаман көрсөткөн деле бир немелер жок. Эми баягы жүзекиде иштеген каармандардын, жүзекиде иштеген кызматкерлердин мындай мүмкүнчүлүгүн көрсөткөнгө аракет кылдык, эми өзүбүздүн билишибиз боюнчачы. Себеп дегенде ал жерде биз билбеген көп нерселер бар экен. Биз билбеген, бизге айтпаган нерселерчи. Себеп ошо сценарий жазып атканда барып алар менен кеңештик. Кандай болот? Сценарийде бизде мындай окуя бар. Ошол окуяда ушундай учурда эмне кылыш керек? Кандай кадамдарга барат? Ошолорду угуп билип, бирок кыскача эле алып жаздык сценарийди. Анан өтө эле ичине кирип кетсек, анда дагы башка истер болуп кетет. Биздин айта турган ой башка да. Анан милиция кызматкерлерин мындайбыз, адам баласы ошол эле мисалы ГАИ тосот да, ошо ГАИ деле бул эле тосот. Өзүбүз нарушение кылабыз да. Нарушение кылабыз.
анан гаят осот акча сунуш кылабыз. Акча алып койсо акча алат деп жаман көрөбүз. Акча албай койсо албай да жаман көрөбүз. Кыскасы бул кыйын нерсе да. Бирок мен өтө сыйлайм. Законду уккан баламын, мен өтө эле түз жүргөнгө аракет кылган баламын. Анан мен жашоомдо алар менен эч кандай бир мындай жакшылык жамандык мындай болгон эмес да. Оюм түз эле. Сиз ошо мисалы жогоруда айтып калдыңыз го, мен аябаган таң калган нерселер болду, билбеген нерселер болду деп. Ошолордон бөлүшүп өтсөңүз. Эмнени билдиңиз бул тасмадан? То есть жүзөкү кандай экенин? Жок, мисалы алардын мүмкүнчүлүктөрүн биз билчү эмес экенбиз да. Кандай күчтөр бар экен? Азыр технологиянын өнүккөн заман го. Ошол мисалы Бишкектин көп жагында камералар бар экен. Мисалы көп жагына биз аны билбейт экенбиз да. Алар ошол камера аркылуу мисалы адамдардын мисалы жүзүнөн то есть жүзүнөн кийим Адам бетинен тааный алат экен. Ошондой да мүмкүнчүлүктөр бар экен да. Биз билбеген жерлерде. Мисалы азыр кылмыш кылам десең бат эле экен да. Мурдагыдай эмес, бат эле кармаласың да. Ошончо кылмыш кылбай эле. Биз баягы жүзөкүн өзүнүн баягы ичине кирип көрдүк. Иштеген, кандай иштешет, кандай жооп беришет, маалымат алганчы уруксат сурап кирдик. Киргенде көрдүк да. Ошондон кийин дагы түз жүргүң келет да. Тынч эле жүрө эледиңиз. Бат эле да. Биз мурдагы ой менен калып кетиптирбиз да. Жок, азыр такыр башка заман. Алардын мүмкүнчүлүктөрү ушунчалык жакшы экен. Менимче ошол нерсени да көбүрөөк чыгарса, көбүрөөк реклама кылса, көбүрөөк ошол артыкчылыктарын көргөзсө, кылмыштуулук балким азаят беле дейм, Биз деле аракет кылдык киного ошондой учурларын кошконгочу. Бирок канчалык деңгээлде бере алдык, аны билбейм. Менимче бул милиция кызматкери жана бул ситуация бул фондо эле калат окшойт, бул алдан кийинки сүйүп болгон күрөш. Ошо кызматкердин жумушун көрсөткөнчө бир аз кызматкердин андан кийин башка историяга кетебиз, окуяга. Жакшы. Бактарбек, бул жакта сиз үчүн эң кыйын кайсыл жагы болду? Эмне кылдыңар? Өзүңүз жогоруда айттыңыз, бир аз кыйыныраак болду деп. Кайсыл аткарган жагыбы? Же түрктөр болдубу? Нелер болду? Аткарган түрк ал жагынан деле көп кыйналган жокпуз. Эми общий полный процессти айтып атам да, ошо команда менен кичине. Негизи эле сиз үчүн бул образды чагылдырууда эң кыйын эмне болду? Образды чагылдырууда билбейм, андай деле кыйынчылык. Просто башында аябай катуу ооруп калдым. Мына съемка башталат деген күнү эле аябай ооруп калып, мен аймандагы жылда көп нерсе ошо такыр тура албай жатып калдым. Аябай эми температура болчу. Ал нерсе анан кийин съемканын жарымына чейин уланды го дейм. Жарымына чейин уланып мындай такыр өзүмө келе албай, уже тамак үн өзгөрүлүп ошондой нерселер болду. Ошол нерсе кичине тоскоолдук кылды. Ошо калгандары аябай деле кыйналган жокмун, жакшы эле. Ошол нерсе эле болду. Өзүңүздө азыр кандай жаңылыктар болуп атат? Эмне кылып атасыз? Өзүмдө азыр жаңылык, биз да бир кино тартып көрөлү деп 4-5 бала болуп, команда болуп бир кино тарттык, Вердикт деп. Ошол кинонун аягына чыгып, ошол жаңылык буюрса күзүндө биз дагы ошо кинону чыгарабыз деп турабыз. Анда сөздөр дагы чейин дагы келип ал кино туурасында кененирээк маек курабыз. Сөз буюрса. Кимге? Буга чейин камеранын алдына жүрсө эми артына өтүп көрдү бир. Сиз эмне кызмат аткардыңыз ал жакта? Эми ал жакта мен актер эле болдум. Режиссер Анвар менен Сором болду. Эми ага чейинки сценарийдин үстүндө иштеп, подготовка ошонусунда баарыбыз чөз чогулдук. Жакшы, анан жыйынтык кандай болду? Жакшы болду? Кудайга шүгүр, жыйынтык жакшы. Команда жакшы болду, аябай. Ошо биз ойлогондой эле болду буюрса. Жүзөкүдө кыйналган жоксуңар? Жүзөкүдө кыйналган жокпуз. Анан жүзөкүнүн да бир немеси, биз кыш учурунда, кышта тарттык, февраль. Орозо болду. Анан күн кыска, бат эле караң кирип кетет. Биздин окуя күндүзгү, бир күндүк окуя да. Бир күндө болгон окуя. Ошол жагда бир аз кыйнады, суук кыйнады. Орозо команда ачка, суукта иштеш. Анан команда көп ооруп калды, ошол эле Бактияр ооруп калды.
дагы башка бир актер ооруп калды, аны күтүп баягы бизде календарь план деп коебуз го, бүт бузулуп, анан ушундай учурлардын ичинде кино өзү биздин календарь план боюнча 15 күн болчу, бирок биз 28 күн тарттык да. Ушундай узарып кетти да, ар кандай себептер мененчи. Бассейн эле 5 күн кошулду, кайра тартып, кайра болбой калды. Проблема чыгарып кеткен аркасында. Бир мүмкүн бунун артында жакшылык бардыр. Буйруса. Аны ошентип жакшы жакка жиберип атабыз. Жакшы. Сапарбек сиз мурун жалаң үй бүлөлүк тасмаларды, там кайнене, жеңе, күйөөла жана башка дегендерди тартып мындай элдерге бир добрый атмосфера берчү элеңиз. Акыркы күндөрү андай атмосфера жоголуп кетти биздечи негизи. Кино дүйнөсүндө же комедия тартабыз, же ужас тартабыз. Анан сиз дагы ошол тармакка акырын алып кеттиңиз. Себеп? Биринчиден баягы кайра эле ошо үй бүлөлүк кино, комедия тартып бергенде комментарийлер, отзывдар деп коелу элдерден. Ушундай жанрда тартып көрбөйсүңөрбү деп сунуштар көп болчу да. Кайра эле баягы эле кайненемне биз жашообуз келин менен кайнене менен чектелип калганбы деген ушундай Калды эле кызык. Ушундай нерселер болгон да. Анан ошого бир жанр өзгөртүп көрөйүн деп ошол аячыны тартып көргөнбүз. Жакшы кетти. Ал жакшы кетти. Анан жүзекин тарттык. Бирок кийинки жылкы кинолорго болду кылам деп коем. Трейлер жанрынан бир аз өзүм бул жагым кыйналып кетти. Тототуш керек болот бир убакыт болчу. Билбейм эмнегедир жанагы мүмкүн сценарий жазып атканда, анан съемочный учурда, съемка учурунда актердун состояниясына кирип, ал менен кошулага түшүндүрүп мындай кыйналып калган үчүнбү билбейм эмнегедир акыркы 2 проектте кыйналдым да. Ошо кайра мен ошо үй бүлөлүк кино комедияга кайтам. Жакшы көрсөңөр эле, Жаман көрсөңөр да. Тажатам кыскасы. Жакшы, азыр көбүнчө негизи кино тармагы ушундай трейлер, ужас, мисалы сиздики деле, по-моему, трейлер болуш керек эмеңиз. Драма го дейм булар. Драма. Драма жанр. Ал жактан дагы мындай бир опурталдуу бир сот сот системасынын ичиндеги бир опурталдуу бир моменттин үстүндө болуп аткан өтө кызыктуу окуя, урматтуу достор. Буюрса Сорон менен да сүйлөшүп калып, окуясын айтып бергенде мага аябай жаккан. Буюрса аны да көрөбүз. Анан ошо жүзекинин укканда эле мага ошол виновен беле же виновный беле бир кино окшош бар болчу. Ошондой андай кинолор көп. Андай кино, бирок мен немеси башка кино бирок. Андай окшош кинолор көп да. Бирок мен башкасын. Бирок формат ошого жакын экен, а? Ошондой эле мал кино баардыгы эле окшош да бири-биринечи, бирок мен башка кино алгам да. Эми баягы бул мен өзүм ойлоп таптым деп мындай. Тескерисинче мен ошол кинодон көрүп эргип алдыңыз. Алгам. Окшош ошол. Ошо баягы биз бир жолу кезигип калып анан Сапарбекке эмне кино кылган атасыз десем, баягы эле үй бүлөлүк кино тартам дегенсиз да, бир кышындачы бир жаңы жылга жакын беле ушундай. Анан ортодон туруп пландарыңыз 2-3 жолу өзгөрүп кетти окшойт, а? Жок, өзү комедия тартам деп план кылганбыз. Анан күзүндө эле башталган ошол, э? Анан мындай болуп калды. Тибе деген сценарий жазганбыз. Анан ошону тартсакпы депчи, сценарий жазып, сценарий бүтүп, даярдык башталганда бизге мындай коллегалардан звонок келди. Силер биздикине окшош кино тартып атпсыңар депчи. Анан окуяны айтып бер десем, айтып берсе окшош да. Биздикине окшош кино неме экен? Сценарий экен. Кайсы кино экен? Өч болчу. Ринат чалды магачы. Анан алар качан прокат десем, алардыкы февралда. Алар уже съемканы баштаптыр да. Мындай бирөөлөр нуп калган окшойт. Анан чындыгында окшош экен, негедирчи. Анан анда силер ийгилик. Мен башка сценарий жазайын анан кайра жүзекин улап жазып калдым да. Бирок ушунчалык окшош болуп калышына таң калдык да, алар дагы биз дагычы. Эч кандай ортодо эме болгон эмес. Жок. Ал же өзүңөргө келген, э, андай? Ооба. Эми окшош учурлар көп болот. Мисалы, көп эле болот, мындай кино тартсам деп идея ойлоп сценарий жазсаң, ошондойду башка продакшн тартып аткан болот го. Идея Сизге келген идея башка бирөөгө таштырышына бериш мүмкүн демек, э? Ал нерсени турай кабыл алыш керек. Сиздики дагы комедия эмес, ошондой. Ооба. Эме эле. Ошондой окшош болчу. Мүмкүн
жакынкы арада тартып калышы мүмкүн, 1-2 жылдан мүмкүн. Ошол сценарийди. Башкачараак кылып турбайбы бираз? Жок, ошону өзүнүкүндөй эле кылды. Ошол окуяны башкача да бир өңүт ачсаңыз керек анда. Ошондой. Жакшы. Эми сиз буюрса кайрадан өзүмдүн темама айтып келем деп атасыз. Анан кийинкиси эмне болот? Кайны тарттыңыз, келин тарттыңыз. Кээ бала тартылып калды. Жок, Аусике тартылып калды. Аусун тартылды. Жеңе бир нерсе, кайнына бир нерсе деп эле. Кайсыл тема ачык азыр. Кош кете берем го дейм. Көрөбүз эми буюрса. Айтпай турайынчы. Жакшы. Анан Сапар мырза, менин байкашымча бул сиз жогоруда айтып калдыңыз. Бул тасманын продюсери да өзүңүзсүз, Ооба. Демек ошо продюсерлерге да тиешелүү суроону бере кетпесек болбойт. Бул тасмада сиз пландан сырткары чыктым дедиңиз, эң оор сөмкө болду дедиңиз, аябагандай тоскоолдук көп болду дедиңиз. Мунун баардыгы чөнтөккө да катуу урат эмеспи? Ооба. Демек бул проект сиз үчүн эң кымбат проекттин бири болуш керек менимче. Жана эмес. Кымбат болгондо аячыга жеткен жок. Аячынын расходу көп болчу, негедирчи. Бул Жүзекинин эми бай биз ойлогон нерседен өтүп кетти. Себеп дегенде биз 15 күнгө план кылганбыз, 28 күн болуп кетти. Ошондо жанагы актерлордун команданын гонорары өстү. Ошол эле тамак аш, ошол эле учурлары. Ошондо жалпы Жүзеки тасмасына канча каражат кетти? Жакшы эле кетти. Канча? Аны эфирден сырткары айтып берем. Бир комнат центрдан үй алса болобу? Душ алса болот. Душка алса болобу. Урматтуу достор, центрда Бишкекте 2 комнат батыр канча турат билесиңер? Мына ошол баада тасма тартылды. Эми буюрса андай тасмадан, андай квартирадан 3-4 келсин, кайра кайтып келсин. Жакшы. Анан буюрса 15 күнү 3 тасма катары менен чыккан атасыңар. Буюрса бул кыргыз биринчиден карап келгенде кыргыз киносунун аябагандай өнүгүп атканы. Экинчиден ошол эле учурда конкуренция да бул дагы. Анан эмнеге мындай болуп калды? Эмнеден улам сиздин өзүңөрдүн оюңар кандай болду туурасында? Бана не жооп берсем? Кагаз. Эми бул баягы кино базар деп коебуз да. Кино базар ар бирибиз үчүн ачык да. Ким каалаган учурда чыкса боло берет да. Анан негедир үчөөбүздөн ошол датага туура келиптирбиз да. Мүмкүн жакшы дата окшойт да. Анан ортоңордо мисалы мындай сүйлөшүп, кача бирөө жылалы, мындай деген нерсе болгон жокпу? Жок, башында биз анагы Аида деген кино билчүбүз. Чогуу чыгарыбызды. Анан Перси деген кино дагы кошулду катарыбызга. Ошондо 3 кино бир күнгө чыгып атабыз. Эми бул жагы эми Кудайдан кандай болот? Эл өзү тандап болот да. Кала триллер жанрында кино көр, кала комедия көр, кала драма көр. Бирок чындыгында 3 башка жанр. 3 башка жанр да. Ошон үчүн дагы бул жерде мындай кыжалат боло турган нерсе жок. Эл өзү күчтүү кино, өзүнүн көрөрманы бар. Эл өзү тандап алат кайсы кино жакшы. Мисалы өзүңөр эле билесиңер, жанагы кино кандай болор эч ким айта албайт да. Ооба. Мисалы мына кино касса кылат деп эч ким алдын ала айта албайт. Ошон үчүн бул жакты прокат көрсөтөт. Жакшы. Мына урматтуу достор, кино дүйнөсү буюрса байып атат, баргандан бара. Жанр жактан байып атат, актердук состав жактан байып атат, жаңы сонун актерлор чыгып атат. Техникалык жактан байып өтө мыкты сапат чыгып атат. Сан жактан байып өтө санын көбөйүп атат буюрса. Мунун баардыгын чоң экрандардан көрүңүздөр. Чоң экрандарда бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө Этно медиа келет. Этно медиадан дүйнөнүн баардык булуң бурчунан көчүрүп алып көрсөңүздөр болот. Бактарбек, сиздин дагы бир жолу образыңызга келели, тише кетели. Неме болчу мындай бошонулчу, вообще эле. Пожалуйста. В общем, Сиз башында ошондой менен келдиңиз, лишний айтыбейин. Жок, просто чын аячыда кетип калыппыз да, отто эле тиякачы. Өз бок экөөбүз отурган ошондойбуз да, экөөбүз чалкалап алганбыз. Анан бир аз мындай карманайын деген, бирок өтө эле карман алдыңызбы? Өтө эле карман алдым окшойт. Айтып атпаймынбы, бул кино башталгандан баштап интервьюга чейин ушундай.
Кайта кассасы жакшы болуп берсинчи. Кассасы бошоп берсин мына кенен Ошондой кеңири отура алчу. Бактар байке, могул өзүңүздүн образ яратканда по-любому актер өзүнүн бир душасын берет эмеспи ар бир каармангачы. Анан бул образыңыз сизге канчалык деңгээлде жакын болду? Бул образдын кылган иш аракеттерин канчалык деңгээлде сиз туура көрдүңүз, балким туура эмес көрдүңүз, ордунда болсоңуз эмне өзгөртүү кылат элеңиз? Бул образ боюнча эми жакындыгы көп эле болсо керек. Например, аячыда мындай спорный моменттер көп болчу да. Сүйүүчүн мындай кылса деле болот, мындай жол менен чыкса болот деген нерселер бар болчу да. Мунусунда уже ойлоп көрсөм башка выход жок да. Бул образда кинодо көрсөтүлөт. Андан башка выход жок, ситуация, андан башка выход жок. Сүйгөн адам өзүнүн түгөйүн ошончолук катуу сүйсө, ошол эле эме менен кетмек го дейм, любой адам. Ошонусу эле мындай окшоштугу, мага жаккандыгы, ошонусун туура көрдүм. Сүйүүсү үчүн күрөшкөн каарман. Демек кайрадан кыздардын крашы болот экен да бул жактан азыр. Эми Кайрадан да көрбөстүк. Азыр бир убакыт чыкты эле го, сүйсөң армандайсың. Ой, ошондой. Арнистей. Сүйсөң арнистей деп чыкты эле го. Бул жактан дагы ошондой болобу? Бар. Бар, эми ошол сүйүүсү үчүн күрөшөт да. Неге сизге ушу акыркы эки темаңыз тең, именно сүйүү үчүн күрөшүү, именно сүйүү. Мындай режиссердун жан дүйнөсүндө эмне болсо тасмага ошончо калдырат эмеспи? Сизде бул тема кандай болот деген. Эмнеге бул тема сүйүү үчүн күрөш керек деген нерсени алдыга эки тасма катар менен алып чыгып атасыз? Ошол комедиядан кийин өзү мелодрама тартсамбы деген оюм болчу. Анан жаза албай атам сценарийчи. Сценарий жаза албай жүрөм. Окшошпой атат да. Мүмкүн Индийский мелодрамабы, мындай? корейский. Корейский мелодрама. Драма деп коесуң. Анан ошон үчүн го дейм ошол сүйүүнүн элементтери кошулуп баратат киногочу. Анан жашоо өзү ошол сүйүүдөн турат да. Сүйүү жок. Жашоо кызыксыз. Мүмкүн ошон үчүн го дейм. Ошол аракет кылып көрөм. Бир мелодрама жазгангачы. Көптөн бери мындай кылайын деп атам, болбой атат. Такыр. Мүмкүн жакшы мага окшошпой атат да. Мүмкүн убакыт сааты чыкса жазам. Ошон үчүн ошол сүйүүнүн баягы учурлары аралашып баратат ар бир кинодочу. Жакшы. Бактар байке, сиз негизи роль тандайсызбы өзүңүз? Тандайм ооба. Сиз ошондо атайын өзүңүз мындай оң каармандарды мындай жалпаксым айтканда мындай азыркы жаштар сөзбөй айтканда краш болчу каармандарды атайын тандайсызбы? Же мисалы сизди терс каармандан көргүм келет да. Мен өзүмдү терс каармандан көргүм келет. Мисалы бар го терс каармандын катмарлары күчтүү болот го. Сизди ошол жактан бир көргүм келет да, балким ошондой ролдорду эмнегедир сизди көрө албайм да. Андай ролдорго сунуш түшпөйт просто. Негизи мен башынан эле ошо терс каармандарды ойногум келет. Негизи эң башынан эле ошо да. Анан кийин негедир оң каармандарга сунуш түшүп, анан эми сценарий жакса оң каарманды деле ойной беребиз да. Ошо жаккан сценарийди окуйм, сценарий жакса анан макул болом да. Бул фильмде деле Сапар байке экөөбүз жолугуп, Сапар байке айтып берген деле мага аябай кызыктуу болгон. Оң каарман экен, бирок аябай кызыктуу да. Эми көбүнчө актерский ойной турган нерсе болсо, жөн эле мындай түз эле кете берген ролдор болот го. Андай ролдор жакпайт. Ойной турган болгондо мындай кененирээк бир аз чайнап берсеңиз. Ойной турган болгондо ошо кыйынчылык, эмоциональный жактан мындай өзүңдү кыйнашың керек да. Актер өзүн кыйнап ар кайсы образды, ошо кыйыныраак образдарды жараткың келет. Ошо эми терс каармандар чөчпөй да билбейм, бирок болуп калса ойнойт элем. Мен ошо тескерисинче бул жактан терс каарманды сизге бермекмин да. Анткени мага ошол кызык да, чындыгындачы биз көбүнчө типаж менен көп ойнобойбуз го. Мисалы туруп бир типажды, мисалы башка орустар киносунда болобу, башка кинодо болобу, бир эле калып туруп типажды таптакыр башка өзгөрүп туруп бир актер менен иштейт го. Мен ошол нерсе бир аз бизде бир аз
эме да азыраак болгон сөйт да. Мисалы сизде милициянын образында бир көрүп алып, сиз көп тасмада ошону аткарып койдуңуз, а? Оперди, милиция кызматкерин, ошондой бир мугалим көп. Мугалим, гарман, жалаң ошол тармакта келе атасыз да. Аны ойлонуп көрсөм, образдагы мындай кичине по внешностьтан да карашат го, мындай окшош болуп баратырмын да, анан чачымды кырып салдым. Терс карман болдучу деп туруш. Эми сакал мурутумду өстүрсөм, ош терс карманга окшош калам. Качан өзүңүздүн киноңузда терс карманбы, же алдагы карман? Оң да аяктан. Аякта да милиция эмессизби? Аякта да следователь аякта. Эми ал жерде мен башынан мен эмес болчумун. Башка актер болчу. Анан ситуация байланыштуу ал актер ойнобой калып, анан мен ойношум керек болуп калды да, ошентип эле ойноп калдым. Баса кадрдын аркасына чыккандан кийин сизге бейтааныш болгон нелерди байкадыңыз? Бейтааныш деле эч нерсе байкаган жокмун эми бул. Көрсөм мындай турбайбы деген нерсе болгон жокпу? Жок, анткени биз актер болуп жүргөндө деле кадр сыртында кандай болот, бүт баарын көрүп турабыз да. Актердүк көз караш башка, бирок именно ошол уюштуруу тигин булар ар жагы такыр башка эмеспи? Ал жерлери да, эми приблизительно билчүбүз, мындай болот, тиндей болот депчи. Эми анысын да көрдүк. Эми жакшы эле. Үчөөбүз тең актер, өзүбүздүн проект, үчөөбүз тең актербыз да. Анан Сорон болсо второй болуп көп проектте иштеген. Ошол бала Анвардын режиссерский да күчтүү, анан экөөнүн эмгеги аябай күчтүү болду, мен жанында жүрдүм. Жанында. Мындай ушундай болот деп койчу. Ошончо жүрдүм да. Ал экөө Сорондор, Анварлар көп опыт алып калыптыр уже. Кадр сыртында дагычы. Алардын жанында жүрүп мен да көп нерсени үйрөнүп алдым. Сон. Мындай суроодо эмне үчүн жүзек тасмасын көрүш керек адамдар? Эмне үчүн? Ал жакта сүйүү бар. Сүйүү үчүн күрөш бар. Эгерде жашоодо ушундай учурга келип калса, мүмкүн ар ким ар кандай кадамга барышы мүмкүн да. Мүмкүн ошол кинону көрүп, ар бир көрүүчү өзүнө бир мындай жыйынтыкка келет. Мүмкүн мен мындай кылмапмын, эгер мындай болгондо мындай кылмапмын дегенчи. Өзүнө чечим чыгарат да. Бул жактан жогоруда Бактырбек айтып кетти да. Башка жол жок депчи. Бул жерде кинодо 3 персонаж бар да. 3 карман бар. 3 кармандын 3 башка окуясы бар да. Ошол жөнүндө айттым да. Азыр толук айтсам кинону айтып коем. Ошон үчүн. Кинону көргөн үчүнөсүздөр. Жакшы. Кино тартуу процессинде, кино учурунда көп эле учурда мындай бир жерден болсо, бир жерден ката кемчилик кетиребиз го. Кап мындай болуп калсак болмок экен, мындай кылсак болмок экен. Проект үчүн сизде андай учурлар болдубу? Эми ал аквариумду кошпой эле болсок болмок экен. Жок, аквариумду кыла албай калганда ойлондум. Мындай башка варианттарын кылып көргөнгө аракет кылдык. Болбой койду. Мисалы, ошол учурда аквариум эмес, бассейнге чөктүрөлү деп, бассейнге атайын клетка жасатып, съемканы коюп, актерлорду чакырып, анан бассейнге бардык. Барып көрсөк, баягындай клетканы иле турган темир биздин клетканы көтөрө албай калат экен. Көтөрө албайт экен да, себеби клетканы трос менен илиш керек болчу да. Бассейн үстүндөгү ферма деп коебуз го, ошого илиш керек болчу. Анан ошол бассейндин караган байкелер бар экен, сурасак биздин ферма көтөрө албайт деди. Деп туруп, ал күнү съемка отмена болуп калды. Расход болду. Биз бассейнге өтөрүп алганбыз, немелер жасап алганбыз, актерлорду чакырып алганбыз. Кайра токтоп анан түшүндүм, аквариум жасаш керек экен. Ар кандай жолдорун ойлоп көрүп, мындай кылып көрүп, тартып койсо болбойбу, мындай кылып койсо болбойбу деп жол болбой койду да. Негедир ошол аквариумга барып такалып тура берди да. Айда жок, күттүк, жасаттык. Ал аквариумду алып тастаса болбойт беле? Болбойт эле. Ошо болбой койду да, сценарийди өзгөрткөнгө аракет кылдык, болбой койду. Ар кандай жолу менен. Ошол жерден эле кинону бүтүрүп коюш керек. Именно ушул кадр кызык болду да. Эмне деген мээнет кеткен, эмне деген аракет болгон, мен ойлойм, ушул сахнада бир ашып кетсе 1 минутта калып, 1-2 минут болуп болуш керек депчи. Ошондой эле.
мисалы кече эле бак экөөбүз 3 секунддук кадр үчүн жалал атка учуп барып келдик. Ал кинодо 3 эле секунд турат. Бирок керек. Ошонусу менен кинода. Да, өтө кызык. Анан эми баягы өкүнгөн учурлары болот, бирок ойлонгон ал монтаж бүткөндөн кийин болот да. Монтаж ким кылат? Монтажды Канчыбеков Нурлан, Кежбек, Кечбайке. Анан Куат Шамшиев. Экөө. Сиз мурда Сапарбеке анча мынча болсо да тасмаларга тартылып калчу элеңиз. Өзүңүз роль жаратып, анан көбүнчө бизден роль жараткан режиссерлор дагы кирип туруп ойноп коюп атат дегендечи. Сиз тасмаларга Жок, мен сөз бергем өзүмө. да? Неге? Билбейм, негедир актерлук меники эмес экен да. Мүмкүн режиссерлук да меники эместир, мүмкүн кийинчерээк түшүнүп атырмын ал нерсеничи. Азыр мүмкүн эми режиссермун дебейм, бирок аракет кылып атам да, режиссерлук болгонго аракет кылып атам. Бул жагын убакыт көрсөтөт. 2013 болсо керек акыркы кином. Ошондон кийин токтоттум. Кайсы кино акыркы? Түндүк келим. Ой, ошондо бар элеңиз? Жок, акыркы кино. Жок, акыркы кино Салам Ош болуп калды го дейм. Ооба, Салам Ош. Ошол жакта бар болсуңуз, э? Токтодум. Андан кийин актерлук карьера токтолду. Бүттү. Азыр жакшы сунуш болсо да тартылбайсыз. Жок, мүмкүн билбейм, бирок кийин Кудайым мындай өмүр берсе, мүмкүн 20 жылдан кийин мүмкүн кызыгып калып, өзүмө бир жакшы образ чыгып калса. Көп айтат, өзүң жазасың сценарийди, өзүң роль жазбайсыңбы, арасынан анча-мынча ойноп кой депчи. Кызыкпайсыз. Жок. Биринчи очередь кызыгы жок болсо анда. Анан кайрадан жанагы 102ге кайтып келгенде, 102 бул калайсызбы, каалабайсызбы, тасма 102 болуп аткандан кийин, милиция кызматкери болуп аткандан кийин бул баары бир ошол милиция кызматкерлерин ошо иштерин болгон бир популяризация болсо керек, бул тасма менен. Анан ошол биздин ички иштер тармагынан колдоо болдубу? Кандай колдоо болду? Алардан сунуш пикирлер болду, маягың ашыкча, маягың кем деген сыяктуу. Колдоо болду. Биринчиден ошол болду. Биринчиден ошол 102 жөнүндө биз маалымат жок болчу да. Биз манча эле маалымат билишкенбиз да. 102 чалат, анан келип куткарат деген түшүнчү. Анан алар ошол жакка кирип көргөнгө уруксат берди. Ошол эле жанагы патруль машиналарды, спецнастарды дегендей. Бизге киного эмне керек болсо бардыгын уюштуруп беришти. Анан ошол жанагы 102 кызматкерлери кандай иштейт, алып иш алып барат. Аларды эстире алдык. Эмнеге трубканы аябай кеч алат экен, анан эмнеге чакыргандан кийин кеч 1-2 сааттан келет экен? Бул мурда го дейм, мүмкүн мурда ушундай болушу мүмкүн экен. Мен мисалы чакырып көрбөгөм, ал билбейм да. Эми ушинтип айтышы мүмкүн, бирок мен жанагы 102ге кирип чыккандан кийин айтып атпаймынбы? Мен түптү жүргүм келип калды деп. Мен баштанда жакында эле камерамды урдатып ийдим да. Эмеденчи? Полный аппаратура камерамды урдатып ийдим. Былтыркы жаз. Чакырдым. Чакыргандан 1,5-2 сааттан келишти да. Центрга. Чалганда да бир 4-5 жолу чалып араң алдым. Анан ойлонуп калгам да ошондойчу. Yo, биздин эгерде жанагындай бир сооп кетсе, же бир ушундай коркунучтуу абал келсе, ишенип кандай болуп калат деген ой калган болчу да. Мындай учур болду да. Бизде съемка учурунда баш карман кыз 102 чалат да. Анан ал мындай берилип кеттиби же ойлонбой чалып алды, 102 чалып атпайбы? Атайын элеби? 102 чалыптыр. Чындап эле. Чалыптыр. Биз аны билбейбиз. Бир малда деп эле чочуп кетти, анан мен коруп кеттим. Бир нерсе болуп кетти го ошойт депчи. Эмне болду десем, 102 чалып алдым дейт. Анан автоматик кайра чалды бизгечи. Тиги эле кайра эле артынан чалды да. Анан балдар алып биз ушундай съемка кылып аттык эле, адашып чалып алдык десек ишенбей коюшту. Анан кызга бер деди. Туруп телефондучу. Анан кыз ушундай адашып чалып алдым тиги бу деп неме кылат, артына команда күлүп атат да. Баягы ушу ок учургачы. Анан тигилер не күлүп атат тиги бу деп алар башына ишенишкен жок да. Анан биз ошол баягы тааныштар бар болчу. Ошолорго чалдык кайра. Ушундай учур болду. Азыр бизге кайра чалып ишенбей атышат. Айтып калды бул кино депчи. Ошондон кийин токтошто болбосо бизге ошо машина
жөнөтүшмөк экен. Ошондон кийин мен түшүндүм да, булар жумушун так кылат. Кино макул деген жок да. Жана кыз кайра кечиресиздер, адашып чалып алдым деп атса деле ишенбей атышат. Менде ушундай учур болду, ошон үчүн Бул нерсе чындыгында биринчиден сүйүндүрөт, экинчиден таң калтырат. Бул нерсе значит өнөгү бар экен деген. Жана бир эме барго, Америкадагы, анан башка кайсы биз СНГдагы бир өлкөнүн ичинде ошол тез жардам кызматына, ал жакта жалпы тез жардам бир го, бир номер. Ошого чалып башка нерсени сурайт да. Саламатсызбы, бул там пиццерия барбы? Сиз темеге чалып атасыз десе, ооба, канча пиццаңыз деп как бы 102-ге чалып алып, башка бирөөгө чалган сыяктуу болуп сүйлөшөт го. Ооба. Анан жанагы Американын операторлор бир-эки суроо бергенден кийин эле түшүнөт да, ситуация кооптуу болуп атканын. Анан кошумча наводящий суроо берип ситуацияны түшүнүп алат да. СНГдагы беркилер болсо, эжелер наоборот тиген урушат го, эмне ойноп атасың? Бизде андай эпизод бар. Бар Биз сизде. ушундай эпизод колдонгонбуз. Бирок биздикинде бат эле түшүнүп, жардам бергенге аракет кылат да. Бирок азыр мен сиз айтып атсаңыз, бул реалдуу жашоодо Болду да. демек ушул нерсе бар экен да. Болду. Бизде ушундай ыкчамдуулук бар Мындай экен. нерсе бар экен да. Мисалы биз азыр мондай жүргөнүбүз менен кылмыш өтө көп экен да. Мүмкүн ошонун көптүгүнөн алар бошобойт да. Бизге мисалы алардын жашоосу мындай жыргал отургандай сезиле берет го. Жок да. Алардын немесине кирсең, жашоосуна кирип аларды байкасаң, таң каласың да, ушундай нерселер болот деп таң каласың да. Ушу азыр учурда эле биз бул жерде сүйлөшүп отурабыз, бирок ар жакта көп нерселер болуп атат да. Биз билбеген. Ошон үчүн алар жетишпегендиктен мүмкүн, билбейм. Ооба. Өткөндө эме бир жаңылык чыкты го, троллейбустан бирөө бутун чыгарып алыптыр. 2 күндөн кийин ошол ким экенин таапты да бутуна. Ал чыгарып уже Айтып атпайм, азыр бат эле. Бат эле экен да. Азыр бат эле. Сон бул кубандырат. Бул анан ошол суроонун аркасында мындай нерсе бар да. Сиздин оюңузча, бул нерсени коомчулук билиш керек да. Бул нерсени коомчулук билиш керек. Эртең башыңа бир маселе түшсө, сөзсүз түрдө эле кайра 102-ге чаласың. Ошолор эле келип жардам ошолордон сурайсың, мисалычы. Анан ошол биздин ошол улуттук укук коргоо кызматкерлерин, ички иштер министрлиги кызматкерлерин мындай урматтоого, сыйлоого, элди кандай түрдө үгүттөй алабыз? Мисалы мындай айтып атпайбы? Бирөө үйүнө баратса, ит турат экен. Иттен өтө албайт экен. 102-ге чалыптыр. Иттен өтө албайтам деп. Анан 102-ге мисалы ар бир звонок базага түшөт. Ар бир звонок базага түшөт экен. Базага түшкөндөн кийин кайра отчет болот да. Бул эмне болду? Жыйынтыгы. Ошон үчүн булар ар бир звонокко булар жооп берет, ар бир звонокко келет экен. Келип жанагылар иттен өткөзүп коюп, кайра кетиптир. Булар иши ошол. Ушундай кылат, ушундай окуялар көп экен да. Биз мисалы мындай окуя кошконбуз. Саат сурагандар бар экен. 102-ге чалып саат сурайт экен. Бул биз үчүн таң калыш нерсе, бирок жашоодо биз 102-ге чалбаган, биз жумушубуз болбогондуктан биз билбейт экенбиз да. Ушундай адамдар бар экен. Силер мисалы техниканы жолуп кетип атпайсыңарбы? Андан дагы башка пробка болсо деле чалып берет экен. Көп да, мисалчы. Алар ошолор менен болор. Мина зайын болор. Ошондой болду окшойт. Бирөөнү өткөрүндү. Анан ушундай окуялар көп айтып берет, эле кызыктуу окуялар бар да. Саат сураган окуя ошол эле мисалы. Саат канча болду депчи. Иттен өтө албайм дегендер мисалы. Көп да. Бул жакта сиздин дагы каарман менен ошол нерселерди бере алдыңызбы? Сиздин аркылуу мисалы Арман, Арман аркылуу эл милиция кызматкерин кандай өңүттө тааныйт? Ооба, берилди. Фильмде негизи бирин айтайын десем айрайлап та калыш. Жамандай кысылып атат да, кысылып калат. Бир кичинекей нерсе айтсаң эле ачылып кетчү деп ошондой болот да. ошондой болот. Алар силер окуяны билген үчүн ошондой болот да, бирок Жок, ал негизи бул фильмдин аягында негизи вообще башкача өтөт да, эл башкача ойлоп анан аячы сыяктуу эле да. Фильм барып деле башка жака кетет. азыр бирдемесин айтып алсаң кайра тияк ачылып калат деп эле ушинтип үмүт атабыз да. Бирок ошо 102 кызматкеринин кандай иштейт, анысы дагы берилген. Ошо баары тең берилген, короче.
Бул өтө секреттүү проект экен достор, эми туура түшүнөбүз. Сапар байкенин всегда ошо акыркы учурда проекттери ушундай болуп калды. Жанагы кошумчалап кетким келет. Былтыр баягы аячтын тартканда билесиңер биз машинанын багажынан колду чыгарып кылбадык беле. Ошондо жанагы колду чыгарабыз деп ушуну тартабыз деп даярдык учурунда бирөө көрүп зона кылып коет атпайбы Жүзекечи. Ошол учурда Жүзекиден МВДдин адамдар келди, ошол учурда УПСМ келди. Эки жактан эки машина келип эле бат-бат келишип эле баса калып бизди. Анан эң кызыгы мен машинаны токтотуп коюп биз тамактанганга чыгып кеткенбиз да. Анан мен номеримди таап алышыптыр. Каяктан билбейм да. Аячы фильм режиссер Сапар Саянзаров сизби? Мен офисиңизге келиңиз. Офиске келсем, ол жакта милиция кызматкерлери келишкен. Машинаны алып коюшкан курчого. Неме жана колго тийип атышыптыр. Биз келгенден анан ушундай бул кино, бул жөнү манекен десең анан келип печатем карып, жана экспертиза алып кетишкен да. Ал адамдын колу беле же жөнү манекен беле? Манекен болчу да. Айтайын дегеним баягы жумушун булар бат-бат эле кылып, бат-бат эле жетет да. Чындап эле, бирок эгерде буларга керек болсо өтө баткат экенде. Мен сиз айтсаңыз мага да ушундай бир өлө кызыктуу окуя эске келип кетти. Мен үчүн да шок болгон, былтыр болгон. Биз ошол балдар менен биргеликте ошо жакынымда үйлөнүп, анан мен лавсторумда кино ушундай болуп тартып бер деп бир досум келет. Мен өлө снайпер болгум келет. Анан деген кызымды там типа заказ келип калат, аны атып атып. Анан ушундай болуш керек, сүйүп калышым керек деген сыяктуу бир сүйүү баянын тартып бер киношун дейт. Анан дос бала макул деп барып тартабыз деп ошону тартып атып, анан снайперди бийигирээк жерге каяк бар экен деп, могул жакта бир 11-чи же 7-чи микрорайондо бир бийик здание бар. Эски этаж да. Анан ал жилой дом. Анын жакшы жери подъезден эле балконго чыгып кетет да. Подъезден эле сразу балконго чыккан, ар бир этаждын балконго чыккан вход бар да. Ошонун эле үстүнөн бир 7-чи 8-чи этажга чыгып туруп, ага чейин жолдон кетип баратып, оюнчук саткан магазинден мынчалык бир видовканы оюнчук видовка алабыз. Анан ошол жака барабыз, үстүнө чыгып атабыз. Анан бер жака камерабызды эле коюп койгонбуз. Анан үстүнө чыгарып мен жанынан көргөзүп берип атам, мындай кармайсың, мындай атасың депчи. Деп атканда ошол жакта бир өлө бир ызылдаган домком бар болчу. Анан ошол домком ай кеткиле, азыр эже кетебиз. Ашып кетсе бир 10 мүнөт болдук да ошол жактачы. Ашып кетсе 10 мүнөт болдук. Мондай тартасың, тягынан келаткан тарттык, болду. Кечинде сөмка бүттү. Үйгө баратсам мага телефон чалат. Сиз ушундай саламатсызбы? Ооба. Ушуна азыр срочно винтовка менен момчада жүрдүңүз беле? Могул жерде дейт. Ал жөн эле сөмка болчу, ошо винтовкаңды аласың дейт. Кимди тарттың, ошону аласың дейт. Азыр управление срочно келесиң дейт. Ал винтовка жок, билбейм эчтеген, короче. Тиги дос менен экөөбүз барсак, короче, негизи бир иш козголгондо эки оперерди ошол ишке байлап койт экен да. То есть ошол табасы деп. Ал эми бизге шаар ичи боюнча 50 оперди байлаптыр да. То есть полный отдел көтөрүптүр да. Бул уже жогору жакка чейин өтүп кетти. Анткени ошол күнүн эртеси күнү Азербайжандын президенти Кыргызстанга келмек экен. Анан эң кызыгы, алардын маршруттун линиясы боюнча именно ошол көчөдөн өтмөк экен да. Анан ошол көчөдөн мен алыстан ошол жанагы эже өзүнүн жанагы эски телефонун алыста жакындатып туруп тартыптыр. Мен мындай снайпер кармап тургандай бир стрелок деп туруп чыгарып туруп Жүзекиге жибериптир. Ушундай бизди кет деп кызылып аткан да. Ал домкон бир жака эле жиберипти. Ал Жүзекиге кандайдыр бир түшүп калыптыр дагы. Анан менен ошондой бир размытый бетине көрүнбөйт. Бирок ошол сүрөттөн мени таашыптыр да. Мен ошого жаман таң калгам да. Анан сүрөтүмдү табышыптыр, сен белең мен болчумун. Анан келип оюн неме мылтыгың кайда деп. Мылтык ал оюнчук аренда калганбыз 200 сомго. Онтке тартып кайра бергенбиз ал. Магазин жабылды уже. Деп анан тартылган видеолорумду көргөзүп эме кылсам, анан ошол жакта 4 саат сурак кылды экөөбүз отургузуп. Каяктан кылдың эмне бүт барын анан кетирбей ал айтат, Азербайжан президенти келип бул жактан жүрүп кетпейинче силер бу жакта камайсыз дейт. Койгула деп отуп аркы кылып түшүндүрмө кат жазып аран кеткенбиз да. Мен эң кызык болгон жери ошол, мисалы кечки саат 4-төрдө тартсак, саат 7-лер 3 саат аралыгында бизди таап койгон да. Номер таап чалып койгон. Мен ошондон кийин анан еще бир сүрөт аркылуу. Демек, жана сиздин жогоруда айткан сөзүңүздүн бир кеби бар да. Азыркы учурда урматтуу кылмышкерлер, ишиңерден кайтып адал иш менен эмгектениңиздер. Анткени бүгүнкү күндө чындыгында закон иштейт, милиция кызматкерлери күчтөндү. Андыктан
адал иш кылалы, жакшы иш кылалы, Тез жүрөлү. түз жүрөлү. Кылмыш эмес, мындай сүйүү менен элек бололу. Мына ошол менин оюмча тасманын мааниси деле ошол. Ооба. Сүйүү жөнүндө, сүйүү тасмасына келгиле. Аты эле жүзөк экен, атак тасма сүйүү жөнүндө экен байкашым. Ооба, мисалы көбү жүзеки десе эле милиция кызматкерлеринин жөнүндө деп Мен ошентип ойлогом мисалы. Барлығы ошондой айтат. Бирок эми милиция кызматкери бар, бирок ошол милиция кызматкеринин жашоосу аркылуу ошону көрсөтөбүз да. Милициялар деле сүйөт дейсизби? Ооба да. Мисалы кинодо кыз ала качат да. Анан ала качуу жөнүндө сурап бердим да аларгачы. Мисалы ала качуу азыр законго, мыйзамга каршы, мисалы атайын мыйзам иштеп чыккан тиги бул дегени менен азыркы учурда көп экен да. Ала качып турмуш кургандар өтө эле көп экен. Бактылуу жашап кеткендер. Бактылуу жашагандар, ата-энеси макул болуп эле, тиги болуп эле. Ошол учурда баягы ала качкан кыздарды куткарып калган учурлар деле көп экен да. Биз билинбей айтпай, биз көп нерсени билбейбиз, биз өзүбүздүн жашообуз менен жүрө беребиз да. Айланабызда эмне болуп атканын байкабайбыз да. Андай учур күнүнө 4-5 учур катталат экен да. Бул нерсе болуп эле келе берет экен да бул. Милицияга башында айтылат, анан бирок ал до конца демек ишке ашпай калат деген сөз да, То есть милиция келет, анан экөө бактылуу жашап калат да. Ошондой түшүп аткан нерсе да, ошондой учурлар болот экен. Анан кээде баягы чындыгында баягы кантсам өзүнүн жазасын алган учурлар да көп болот экен. Мындай жактанда милиция кызматкерлери андайлардын үстүнөн көп эле иш козголот экен да. Айтайын дегенимчи. Канчалык ага мыйзам иштеп чыкпасын. Бизге баягы каныбызга сыйынып калганбы же ошо көнгөнбүзбү? Бирок мен байкашымча акыркы 3 жылда аябаган эле чоң өзгөрүүлөр болгон окшойт, Мүмкүн. Эң сон Бактар аке, сиз жакында буюрса үйлөндүңүз. Үй бүлөлүк жашоо кандай болот? Ошондон бир кеп калыңызчы. Сон Кандай экен эле? экен. Жакшы буюрса кудай ашыр. Өзгөрүү барбы жашоодо? Өзгөрүү бар, чоң өзгөрүү бар. Үйлөнгөндөн кийин жашооң өзгөрөт экен. Өзгөргөндө да аябай жакшы жакы өзгөрөт экен. Буюрса сон. Кеч үйлөндүм. Бирок сон. Жана бир жакшы бир акылма сөзүн айтканы бар да. Үйлөнүү дейт, эч убакта кеч болбойт дейт, эч убакта эрте болбойт дейт да. Качан буйрук келет дейт, ошондо үйлөнөсүң дейт да. Башкысы өзүңдүн тең түгөйүң табы. Мен оюмча ошол эле нерсе болду окшойт. Эң негизгиси ошол экен, өзүңдүн сүйгөн адамың менен баш кошуп чогуу жашасаң эң сонун нерсе. Эң сон. Анан мындай суроо. Сиз көбүнчө тартылган тасмада жогоруда айтып келгендей азыркы кыздардын, азыркы жаштардын крашына айланган каармандардын образын жаратасыз. Бирок биздин элибиз ушундай бир жароокер, ушундай эл аткарган каарман эмес, аткарган адамга ишене алат. Анан мисалы сиздин аркаңыздан дагы сиз жазган, аткарган мындай көрөрмандарыңыз, сүйөрмандарыңыз көп болсо керек. Анан ошого сиз жеңебиз кандай көз карашта, кандай кабыл алат? Кандай түшүн, миң актер болуп түшүнүп турганда деле по-любому аялдык сезим болсо керек ичинде. Кызганган. Болуш керек, бирок көрсөтпөйт, билгизбейт. Келинчегим өзү актриса да. Анан кийин башка профессиянын ээси болсо, может, билгизип, кызганып, ошол нерсе болмок. Андай такыр кызганып, тескерисинче сүйүнөт. Кыздар жазып, же сториске киргизип эметип атса, значит, ролду жакшы аткарып турсаң деп ошентип колдоп, тескерисинче сүйүнүп турат. Анын ийгиликтерине мен сүйүнүп турам. Ал дагы жакында киного тартылды. Ошондой. Жеңебиз дагы ушул тармакта мисалы киного тартылганда сизде кызгануу сезим болобу эркектик? Жок, андай болбойт. Таптакыр болбойбу? Же болуп туруп ошол нерсени басып көрүшөсүзбү? Анткени жубайыңды башка бирөө кармап атса, кучактап атса, образ түшүнөсүң, бирок ошентсе деле бир нерсе болот дейчи. Албетте болот. Театрда чогуу иштейбиз да. Театрда ал дагы башкалар менен сүйүн ойнойт, кучакташат. Анан кичине жүрөгүң зырт-зырт деп кетет. Анан түшүнөсүң да, бул актриса бул ойноп атат, бул жөн эле сүйгөн кызды ойноп атат деп. Жакында эле киного тартылды, анда дагы башка бала менен ошо сүйүү эмеси бар экен. Эч кандай кызгануу мындай эме деле болгон жок. Тескерисинче сүйүнүп, кандай болсо да ошо жакшы ролун чыгарып алса экен деп балет этип турдум ичимен.
алдамай ошентип такшайт. Инсан. Ана силер мисалы сценарий келгенде, роль келгенде алдын ала бири-бириңер менен бир кеңешип түшүнүп аласыздар, мындай бар экен, сценалар бар экен деген сыяктуу алдын ала бир сүйлөшүүлөр болобу? Ооба, сүйлөшүүлөр болот. Эми үйлөнгөнүмө жакын эле болду да, жакында эле. Анан кийин үйлөнгөндөн кийин ошо Жүзеки Сапарбай экен проектиси сценарийин экөөбүз чогуу обсуждать этип, ушундай экен, моундай роль экен деп жакында эле ага да сунуш түшүп, аныкын Сиздер балки чогуу мисалы кээ бир эпизоддорунда сиз каршысыз, например, мен мындай эпизодко сенин тартылышыңды каалабайм деген ушундай. ооба, ага 1-2 проект түшкөн болчу. Ушундай душка чыгып аткан жерлер, санына чейин көрсөтөбүз деген жерлер. Ал нерсесин мен сразу эле каршы болгом. Ал өзү деле каршы болду да, мындайга тартылбайм депчи. Биздин менталитетке туура келбеген азыр фильмдер да кээ бирде чыгып калып атат го, өбүшүү да бирдемелер кошуп. Бизге болбойт го дейм ал нерсе. Башка жакты туурап эмне кылабыз? Биз өзүбүздүн менталитетке ылайыктуу фильмдерди тартып, жакшы фильмдерди тартып чыгарсак болду да. Сизге мисалы жанагындай мыкты роль болуп туруп ортосунда ошол экинде сцена болсо кандай көз карашта каласыз? Ортосунда кандай сцена? Мисалы жогоруда мисалы бир кыз менен өбүшүү, мисалы бүгүнкү күндө ачык эле көргөзүп калды. Бир-эки таспадан көрдүм, ачык эле мисалы тартып коюшту да. Жок, мен принципиально андай эмеге такыр тартылбайм. Канчалык гонорарым укмуш болуп, анан кийин роль да жакшы болуп, бирок ортодо өбүшкөн жанагындай нерселер болсо, жок, мен андайга тартылбайм. Себеп мага жакпайт ал нерселер. Анткени биз деле азыркы фильмдерден көрүп калабыз да. Кыжырым кайнай берет. Бизге жарашпаган. Жарашпайт экен бизге. Бизге такыр жарашпайт да. Анан кийин мен кыжырым кайнап атып, мени көргөн кишилер деле кыжырып атат. Андай чувствону башкага каалабайм да, ошон үчүн принципиально тартылбайм. Дагы кандай нерселер үчүн тартылбайсыз? Макул болбосун. Сизде мындай табуулар список болсо керек. Бул болсо мен тартылбайм деген сыяктуу. Эң биринчи эле ошол эле нерсе. Башка деле жок. Биз менталитетке туура келбеген нерселерге тартылбайм. Жанагындай нерсе, денең жалаңаш денең көрсөтүп деген нерселер бар го эми. Ошол нерселерге эметпейм. Тартылбайсыз. Ошондой эле тескерисинче сиздин кыялыңызда изденип жүргөн, тартылгыңыз келген бир образ барбы? Кыялымда бир терс карман болсо деп эле кыялданып коюп атам. Бир жанагындай раздвоение личности болгон, бир эки жөн. Ошондой. Бир эки кишини ойлогон жапжакшынака болуп калып, аркасынан алып калып, бир ушундай бир нерсе ойлонбойсузбу? Сен актерлор ар кайсы ролдо кыялдана беребиз чынындачы. Жатып, мондай ролдо ойносом деп. Бир кинону көрүп, мондай ролдо ойносом, мен мындай ойномокмун деген нерселер боло берет. Бир эле образ менен эмес, көп нерсени кыялдана беребиз, чын айтканда. Бирок ашыкча жакшы ойноп койсоңуз да бир сет жаман, ошол образга байлап алышып. Ал нерсе ошол образда калып жаман. кеткен учурлар да көп болот эмеспи? Сен ошол образ менен эле тааный берсе, өзүң да мен таза. агайдан кийин ойлогом да, сиз да агайда калдыбы депчи. Ошо өзүм да ойлогом, чөт агай болуп калдым, такыр эле агай болуп калдым окшойм деп, анан шүгүр башка сунуштар түшүп калып, Сапарбайке менен, например, иштешип, кичине башка образдардан өтүп атабыз. Мисалы бизде мурда бүт эле комедия жанрын тартып калып аткы эле башындачы. Ошол учурда көп актерлорго бир эле образ чапталып калган да. Анан уже ар кандай жанрда өтүп баштады, хоррор, драма, трейлер дегенде актерлордун баягы ар кандай образ актерлор керек болуп, ошо актерлор башка образдарга өтүп баштады да. Актерлорго мүмкүнчүлүк болуп баштады. Ошол эле бак айткандай, мисалы дайыма терс ролдо ойногондор комедийный образ ойногусу келгендер бар экен да. Мен таң калдым да, ушул адам ушундай ойногусу келет экен депчи. Ошол учурда баягы бир эле образды тажагандар ошол эксперимент кылысы келет да, ар кандай образды эксперимент кылып ойноп көрүүсү келет да. Мен байкашымча ошо көп эле актерго терс кармандар көбүрөөк чыгат да ошо. Анткени терс карман көбүнчө мына актер үчүн көбүрөөк кыйыныраак го. Ал жерде ошол неме бар да, баягы ойнош керек болот да. Ойнош керек болот да. Ошол нерсе үчүн го дейм. Азыр бүгүнкү күндө Бактарбек мындай театр актерлордун заманы келди окшойт, Анткени бир учурда блогерлер, тамашоодогулар жана башкадагылар көп учурда тартылып, театр актеру мындай көп тартылчу эмес, баланча эмес, каралчу эмес. Бүгүнкү күндө мындай ар бир иштин өзүнүн касапчысы болсун деп актерлор, именно театр актерлору аябагандай күнү келип аткан учуру. Ошентсе болот, анткени кино өнүгүп атпайбы? Анан Сапарбайка айткандай ар кандай жанрлар тартылып атат да. Мурун в основном жалаң эле комедия эмес беле,
комедияны ойной турган актерлор көп го негизи, ошо эле тамашодогу достор, мындай комедийный актерлор чынында көп да биздечи. Анан кийин азыр ошо ужас, триллер, ар кандай жанр болгон үчүн ошо театр актерлоруна дагы сунуш түшүп, биз дагы өзүбүздү элге көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк болуп атат да. Мага ушу мурунку сиздин ошо интервьюңуздагы сөзүңүз аябай жаккан да. Кинодон бул адам көбүнчө тыйын табат, жүзүн чыгарат, атын чыгарат дегендечи. Ал эми театр болсо бул ошол үчүн бул тренировка. Залга барганда эле актердук мастерство болсун, күйрөнтүп, күчтөнтүп, жаңыча образын чыгарып, бул тренировка кылып турат деген сиздин мурунку бир эмеңизди, интервьюңузду көрүп, мага ошол аябай жаккан да. Аны мен ойлогом, баары эле тартылгысы келет да, бирок ошолордун арасында дагы ушундай чисто театрдын фанаттары бар экен да. Менин оюмча бул сонун нерсе. Анан дагы бир окуянын башын бир козгоп коеюнчу. Азыр бүгүнкү күндө искусстволук интеллект аябай күч алып атпайбы, Сапарбек? Азыр мисалы бир жөнөкөй биз мурун кыйналып 2 күн 3 күн тарткан нерсени искусственный интеллектке промпт жазып койсоң эле там 2 мүнөттүн ичинде тартып берип коет да. Бул нерсе кинонун келечегин алып койт деп ойлойсузбу? Анткени мындан 1 жыл мурун бул нерсе таптакыр жомок эле да. Азыр болсо өтө реалдуу кадрлар, реалдуу нерсе болуп атат да. Билбейм, ал эми баягы көрүп атабыз монтаж учурунда адамдар ушудан колдонуп, мисалы кыска роликтер жасап аткандарды көрүп атам. Бирок кинону баса албайт го дейм алар. Эртеңки күнү сценариңизди таштап туруп жазып берсең, ошо сценариңиздин негизинде Бактарбекке бетин алып, бияктын бетин алып туруп, киноңузду полностью образын тартып чыгарып берсең. Ал деген менин оюмча баягы компьютерде анткени да жаңа адам башка да, душа бар да. Мүмкүн ал жакта мүмкүн мындай кооз кадрлар, кооз дем болушу мүмкүн, бирок ал жакта душа болбошу мүмкүн да кинодо. Бул жакта актер ойногондо актер көзү менен ойнойт дегендейчи. Ошол адам менен мындай түзмө-түз контакт кылат да. Ошол учурда мүмкүн жанагы актерлук немени Эмоцияны бере албайт дейсизби? Бере албайт деп ойлойм жанагы немелерчи. Мүмкүн компьютер жасай турган болсочу. Актер ойногон адам менен адам түзмө-түз контакт болгондо, эмоция бергенде анан мүмкүн душа бар да. Ал жакта мүмкүн мен ушундой ойлойм. Бирок сиздин проектиңизде колдоносузбу искусственный? Жок, мен такыр. Сценарий жазганда? Жок, такыр. Эч колдонбойсуз. Жок, ошол 1 жыл мурда бир аракет кылып көргөм да. Ошо айтпаймынбы? Жазган сценарийде душа жок да. Мындай тегереленип жүрө берет экен да анан. Анан өзүң убактын кетирбей эле жазганга жетпейт экен. Эң сон. Биз болушунча кино туурасында, бүгүнкү 102 туурасында, милиция туурасында сөз кылганга аракет кылдык. Эмнегедир бул биздин тасмабыз чындыгында мындай 4 жагынан курчалган тасма болгондуктан, ар жагынан чукуласам, бери жагынан чукуласам дагы мындай аябай бекем турушты да. Жок, айтпайбыз. Жок, айтпайбыз, ачпайбыз. Демек, бул эмне дегендик? Бул тасманын ичинде, урматтуу достор, силер көрчү аябай гана көп нерсе бар. Андыктан бул тасмага сөзсүз түрдө 15 майдан баштап 15 майдан баштап Кыргызстандын чоң экрандарынан көрүңүздөр. Убакыт өтүп кинотеатр бүткөндөн кийин эте медиага сөзсүз түрдө жол ачылат. Ага чейин ошол кинону кинотеатрдан көрүш керек. Жакындарыңыздар менен, туугандарыңыздар менен. Баса бул тасмага ким келсе болот, ким келсе болбойт. Бул тасма 18+ деп коебуз го. Жок, ушундай атайын берет да бизгечи. Ушундай жаштан баштап көрүү деген атайын кыргыз тасмадан уруксат кагаз берилет. Ооба да. Ал кагаз жок, биз кино кое албайбыз. Эми аны да жөн жок бербейт да. Себеби демек ичинде бир ушундук нерселер бар окшойт. Алар эми ал жерде баягында бир аз баягы кан аралашкан учурлар бар. Ошон үчүн баягы кыргыз тасмасы өзү көрүп, бул киного 18+тан баштап кирсе болот деген уруксат кагазын берген. Анан мындай суроо бар. 18ден жогору ата бала кирип көрсө болобу? Болот. Мындай улуу кичиден уялчу нерсе жок. Жок, баягы 18+ десе беркинде ойлош керек. Андай көрсө болот. Кээде мындай киндиктен ылдый тамашалар кирип, ошол нерсе бар го. Жакының менен бар болсоң уяласың го. Ошол сыяктуу эмес. Жок, андай нерсе жок. Ошону тактап алалы достор. Тактоо иретинде суроо. Урматтуу ошол 18ден жогорку достор. Бул тасмага чындап 18+ деп бекерден койбойт. Демек 18ден жогору жаш жетилген биздин көрөрмандар бул тасма буюрса 15 майдан баштап Кыргызстандын баардык кинотеатрларында көргөзүлө баштайт.
андыктан сөзсүз түрдө келиңиздер. Мага да кызык болуп турат, анткени эч нерсе айтып койду. Бул жактан бир чоң сүйүү бар дейт, сүйүүгө мушташабы кантип мушташат, эмне кылат, каяка барат, мага да кызык болуп калды. Аракет кылдым, ар жагынан чукулганга бирок болбой койду. Эми калганын эмеден көрөбүз, кинодон көрөбүз. Буюрса. Анткени кызыктуу бар ошо кинодо окшойт, Буюрса. Ошол бул өзүңүздү көрөрмандарыңызды чакыра кетиңиз. Биринчиден силерге чоң рахмат. Ошо кыргыздын маданиятына салым кошуп жүрөңүздөр. Чыгармачылык ийгилик, элибизде тынччылык, аманчылык болсун. Ошол 15-майдан баштап келиңиздер, көрүңүздөр, өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди айтыңыздар. Ошол сүйүңүздөр. Сүйгөн адамдарды жакшы колдоп, коштоп дегендей. Бактылуу болгула. Бактылуу болгула. Башар беке, сиз дагы өзүңүздүн көрөрмандарыңызды чакыра кетиңиз. Бактылуу болгула. Эң негизгиси бактылуу болгула. Ушу Сапар байке айткан сөздөрдүн баарына кошулам. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайм. Кыргыз киносу өнүгө берсин. Баарыңыздарды чакырабыз. Бул кинону дагы көрүп, өзүңүздөргө жакшы бир таасир, жакшы бир тарбиялык нерселерди да алып кетесиздер деп ишенем. Ошо баарыңыздарды кинодон күтөбүз. Ошол достор, кызматыбыздарда бүгүн 102 тасмасынын жамааты жана ошондой эле этно медиадан этно подкаст болду. Кызматыңыздарда мен Саламат Иманов болдум. Кийинки дагы мыкты тасмалардан жолугушканча сак саламатта калыңыздар. Мага турмушка чыгууга макулсуңбу? Макулмун. Жакында той окшойт байке. Ооба, буюрса. Жан, мен көмөктү алдым. Бактылуу болгула. Сюрприз. Бирок жалгыз келесиң. Эгерде сиренанын үнүн уксам, ал ошол замат өлөт. Подозревается за убийство двух сотрудников милиции. По данной ориентировке ведет план перехват. Колуңан келгенди кылып алчы.